Байсалдуу турмушу, баскан изи, өрнөктүү өмүрү, жаратман эмгеги менен эл агартууга ак дилинен берилип иштеп, өз кесибин жан дүйнөсү менен сүйүп, мыкты жетекчи катары таанылып, аз жашап, эбегейсиз эмгектерди жасап арабыздан өтүп кеткен ардактуу агайыбыз Нуркабыл Мамбетакуновдун бейнесине арналат. Атанын уулу болуу урмат, элдин уулу болуу кымбат дейт таанышман кыргыз эли. Абалтан ушул сөзгө уюп өскөн ар бир кыргыз уулунун элиме эмгек арнасам деген арзуу тилек максаты болсо керек. Оболу ошондой инсандардын катарында атуулдук ар намысы бийик Нуркабыл Мамбетакунов экени талашсыз. Мамбетакунов Нуркабыл Токтомамбетович алыскы Актала районуна караштуу Кош Төбө айылында 1957 жылы 23 апрелде жарык дүйнөгө келген. Ошол эле айылда билим босогосун аттап, 1-май орто мектебине кирип, 1975 жылы бүтүргөн. Мектепти аяктаган соң алгачкы эмгек жолун 1975-1977 жылдар аралыгында 1-май колхоздорунда жардамчы чабан болуп баштаган. Арине балалыктын баягы кыялдары жогорку билим алсам деген эңсөө тилектерине жеткирди. 1977 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетине кирип, 1982 жылы ийгиликтүү аяктап чыккан. Окуу жылдарында омоктуу ойлору, таалим тарбиясы, кеп кеңеши менен улуу кесипке умтулткан устаты физика илимдеринин кандидаты Абдисалим Чылымов болду. Мугалимдик ардактуу кесипти аркалоо жолу 1982 жылы өзү окуган мектептен башталды. Жаратман жаш мугалимдин жаңыча демилгелери ошол кездеги окуучуларга жаңыча дем берип турду. Нуркабыл агай ишиндеги жетишкендиктери, тынымсыз аракеттери, ар дайым изденүүсү ийгиликке карай сүрөдү. Атап айтканда 1989-1995 жылдар аралыгында мектепте тарбия иштери боюнча орун басар, 1995 жылдан 2003 жылга чейин окуу бөлүмүнүн башчысы, 2003 жылдан 2014 жылга чейин мектептик директорлук кызматын аркалады. Нуркабыл агай мектептин ишин жылдырууда зор аракетин, күчүн жумшап, натыйжасында мекеме ири ийгиликтерге жетишти. Көптөгөн бейөкмөт уюмдар менен демөөрчүлөр менен иштешип, мектептин материалдык базасын чыңдоого чоң салым кошту. Ар бир иши алкоого арзый турганын баса белгилеп айтууга болот. Өмүрүнүн 32 жылын эл агартууга арнады. Нуркабыл агайдын жетектеп турган мезгилин, уюштуруучулугун, башкаруучулук дараметин кесиптештери, ошондогу окуучулар, айылдаштары суктануу менен эскеришет. Сөйлөттүү сөзү, санаттуу сабактары, адеп ахлагы, жүрүм-туруму баарын суктандырып турчу. Үзүрлүү иши менен бардыгына үлгү болуп, миңдеген окуучуларды тарбиялап, туурунан учурду. Нуркабыл агай мектептин чарбалык иштерин мыкты жөнгө салды. Атап айтканда, Мексика уюму менен биргеликте 87 000 сомго 4 класска парта, 2007 жылы Арис программасынын негизинде 375 000 сомго компьютердик класс жана маалыматтык борбор ачылды. Ата-энелердин демөөрчүлүгү менен мектептин айланасы толук пескоблок менен тосулду. Окуу тарбиялык иштериндеги көптөгөн жетишкендиктер менен бирдикте Эргеш Мейманов атындагы орто мектеби облуста мыкты мектеп сынагына катышып, 2012 жылдын мыкты мектеби сынагында баш байегени жеңип алып, Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунаага ээ болду. 2013-2014 окуу жылында окуу тарбиялык иштерде жана мектептин техникалык базасын чыңдоодо төмөнгүдөй ийгиликтерге жетишти. Буунун азык-түлүк программасынын долбоорунун негизинде 1-4 класстарга чейин ысык тамак берүүнү жакшыртуу максатында 575 000 сомго ашкана үчүн заманбап жабдыктар алынды. Арис тарабынан мектептин 2 корпусунун чатыры 846 000 сомго алмашылды. 2014 жылы түрткү берүүчү фонддун жардамы менен мектептин 1 корпусунун чатыры 1,5 миллион сомго алмашылды. 1-2-3 корпустарга демөөрчүлөрдүн жана Аристин колдоосу менен 530 000 сомго таза суу кирип, жуунуштар орнотулуп, септиктер жасалды. Нуркабыл агай мектептин директорлук кызматында 11 жыл иштеп, ошол жылдар ичинде райондо Эргеш Мейманов мектеби 9 жолу 1-чи орунду жеңип алган. 2011 жылы мектеп райондогу алдыңкы мектеп номинациясына татыктуу болгон. Айтып отурсак, арбын аракеттер менен көптөгөн иштер аткарылды. Анын орчундууларына гана токтолдук. Нуркабыл Мамбетакунов педагогикалык үзүрлүү иштери үчүн эл агартуунун отличниги наамына татып, Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасын 3 жолу,
Райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасын 2 жолу, райондук администрациянын ардак грамоталары менен 2 жолу сыйланган. Элет жергесин өнүктүрүүдө жигердүүлүгүн көрсөтүп, эл тандоосу менен Кош Төбө айылдык кеңешинин 3 жолку чакырылышынын депутаты болуп шайланып, Кош Төбө айылынын ардактуу атуулуу төш белгисинин ээси. Өрнөктүү өмүр жолундагы жетишкен ийгиликтери албетте Нуркабыл агайдын ата-энеси Токтомамбет ата менен Бүбүр айыма энеден алган таалим тарбиясы, уккан насааты, берген батасы менен болду. Үй бүлөдө жубайы Гулипа Молдобаева мугалимдик кесипте бирге аркалап, келечек муунга билим берип, илим тартуулап, өмүр жолунда үлгүлүү үй бүлөдөн 3 ууль, 1 кыздын татыктуу тарбиялап чоңойтушту. Ар бир бала мектепте окуп, арибин үйрөнүп, турмуштун даңгыр жолуна түшөт эмеспи? Өмүрүн билим берүүгө арнаган Нуркабыл агай быйыл тирүү болгондо 65 жашка чыкмак. Кесиптештеринин демилгеси менен жаңыдан курулган спорттук мекемеге ысымы ыйгарылды. Бүгүнкү куттуу имараттын ачылыш аземине катышып, астанасын аттап кетсе эмне деп, аттиң арман деген өкүттө калдык. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. Окуткан окуучулары, шакирттери, кесиптештери турганда агайдын аты түбөлүккө сакталат. Келечек муун үчүн агайдын басып өткөн өрнөктүү өмүрү баарыбызга үлгү жана сыймык. Нуркабыл агай, биз айылдын астанасын аттап жатып, мектепти көргөндө сизди эстейбиз. Ийгиликке жетишип кубансак, берген билимиңизди эстейбиз. Арабыздагы жакшы адам эле деп эскеребиз. Жаркылдаган жүзүңүздү, баскан изиңизди, караныңыз менен элесиңизди мектептен издейбиз. Сиз тарбиялаган окуучулар айылды гана эмес, ааламды багындырсын. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. 20 миң сом айыл өкмөтү койгон. Мына ошонун жыйынтыгын чыгарабыз. Бул жерде деген айылдык кеңешке айыл өкмөт тарабынан жанагы ошо билим сапатка анан кийин мугалимдердин чыгармачылыгына бөлүнгөн 20 миңди депутаттар колдоп берген. Ana ошонун жыйынтыгын мына жакында чыгарганбыз. Бул биринчиси, экинчиси. Жеке спонсорлорубуз бар. Бул жерде мына ак жол турат. Ак жолдагы ошо мугалимдердин билим сапаты Iskaltır bul dünyada atanın oğlu deken aşıkça mülk cinab al gitmey tözün menen aşıkça mülk cinab al gitmey tözün menen Iskaltır bul dünyada bor kersezin menen Ömürdü kaldırmaylı Baratı bul dünyeden Aksızda ömür kıska Baratı bul dünyeden Aşıkça mülk cinaba Al gitmey tözünme